Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүндөн баштап Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинен уктуруубузду баштайбыз. 1-бөлүм. Ар дайым бир жакка жол жүрөрдө мен ушул алкагы жөнөкөй жыгачтан жасалган сүрөттүн алдына келип турам. Мына, эртең дагы айылга жөнөймүн. Сүрөттү карап, мен андан жолума ак тилек бата алып жаткан өңдү, аны көпкө чейин көз айырбай тиктеймин. Ушу күнгө чейин бул сүрөттү эч бир көргөзмөлөргө дагы берген жокмун. Ал тургай айылдан туугандарым келгенде көздөн далдагылап бекитип коем. Анча эле жашыргандай эмнеси бар? Уяттуубу? Кокус оюңарга кетип жүрбөсүн. Жок, бул сүрөттүн эч кандай ыксыз жайы деле жок. Же болбосо ага көз тийип кетет дегендей, ал бир ашкан укмуш дагы эмес. Биринчи көрүшкө жөнөкөй эле кадыресе сүрөт. Бетине тартылган жер кандай жөнөкөй болсо, сүрөт өзү дагы ошондой эле жөнөкөй. Сүрөттүн ички тереңинде күзгү асмандын ала бүркөк чет жагасы, шамал бирин серин булуттарды бир жака бет алдырып, алыста кылтыйган чокуларга жандантып, кыялата айдап бара жатат. Андан берки көрүнүштө бозоргон сары тала, кең өзөн. Чет-четтен чийлер ыкташат. Жаан-чачындан кийин топурагы борпоң, тоборсуп карайган жолдо катарлаш баскан эки жолоочунун изи тигинден бери чубайт. Жолоочулар улам жакындаган сайын алардын издери жерге даана түшүп, өздөрү азыр дагы бир-эки кадам шилтесе, алкактын сыртына аттап, ушундан ары кетип калчудай сезилет. Айтмакчы жолоочунун бири. Бирок мен шашпайын. Сөз башынан болсун. Бул өзү кечээ эле бала чактагы окуя. Атамекендик согуш 3-жылга аяк басып, Курск менен Орелдун майданында күчөп турган кези. Анда биз бир кур өспүрүм балдар колхоздо араба айдап, суу сугарып, чөп чаап, айтор согушта салгылашып жаткан эр бирөөлөрдүн оор түйшүгү биздин мойнубузда калган. Өзгөчө эгин-жыйын келгенде аптасы менен үй бетин көрбөй, күн-түн кырманда же болбосо эгин төгүп станцияда жолдо бозуп жүрчүбүз. Мына ушинтип Саратан талаа уроктун кызуусунан өрттөнүп турган күндөрдүн биринде станцияга каттап жүрүп, көптөн бери үйдөгүлөрдү көрбөй бара кетейин деп жолдон салт арабамды кайрадым. Биз башынан 2 үй жанаша турабыз. 3 кеч дубалы мыктап салынган, мечит жактагы дөбөчөдө турган бак дарактуу короолор ошол биздики. Мен чоң үйдүн баласымын. Агаларым согушка кетип, кабар жок. Экөө тең үйлөн элегинде кеткен. Карган атам жыгач уста. Колхоздун жүрүп турган ушул тактай араба, шады араба баарысы дээрлик ошол кишинин колунан чыгып турат. Таңдан намазын окуп, устаканасына кетет дагы күн бата келет. Үйдө болсо апам менен карындашым бар. Берки кичи үйдө болсо биздин жакын туугандарыбыз турат. Жакын дегеним ортобуздан 2-3 ата өтсө дагы алар менен башынан малыбыз, жаныбыз бир. Чоң аталарыбыз бирге көчүп, бирге конуп, өтө ынтымактуу турушкан экен. Ошолордун салты менен биз дагы арабызды алыстатпай кол үзгөн жокпуз. Колхоз уюшулганда аталарыбыз короо жайларды бир жерден жанаша тургузушуптур. Ал гана эмес, эки суунун ортосундагы биздин арал көчө ылгый эле бир атанын балдары. Кийинчерээк берки үйдүн ээси дүйнөдөн кайтып, артында аялы менен тестир 2 уулу калат. Илгертен калган адат боюнча агайын туугандар жесирдин башын байлап коелу деп арбак кудайга тууралап, менин атама никелештирип коюшат. Ал үй жонунан өзүнчө түтүн болуп салынып, мал оокаты, чарбагы бөлөк болгону менен чындыгында биз баарыбыз эле бир үй бүлө болчубуз. Алардын дагы 2 уулу аскерде. Улуусу Садык жаңы эле келинчек алганда кетти. Фронттобуз деп анда-санда алардан кат келип турат.
Кичи үйдө кичи апам менен эле анын келини калышты. Ал экөө дагы эртеден кара кечке колхоздун жумушунда. Кичи апам аны айылдагылар иштерман деп коюшат. Бир дүйнөдө табылбаган карапайым сонун киши да. Түк бир бригаддар менен жаакташпай, жүр деген жагына жүрүп, берки жаш келиндер менен тең катар эле арык чаап, суу дагы сугарып, кетмен колунан түшпөйт. Анын келини Жамила Кудай билип берген бебейим. Ал дагы жумушка кайраттуу, мыкты келинчек. Бирок мүнөзү башкачараак. Жамила жеңемди мен дагы чын ниетимден жакшы көрчүмүн. Бир жагы жеңем, бир жагы ал менден азыраак эле улуу, тең курбу сыяктуу эле. Ал дагы мени кичине бала деп инисиндей эркелетет. Ушинтип эки үйдүн тең тиричилиги өзүмдүн атам менен карындашымда. Карындашым анда секелек ойноок кыз, садагасы. Анын ошондо апама жардамдашкандыгын, мүнөзүнүн жайдарысын түк өмүр бою унутпасмын. Эки үйдүн тең козулагын жайган дагы ошол, кезектерип отун алган дагы ошол. Балдарынан кабар албаган апамдын кайгы муңун алаксыткан дагы ошол. Бу биздин эки үйдүн ынтымагын, ырыс берекесин сактаган апам. Билермин аны дагы апам, ал кишилердин арбагын сыйлап, сеники меники дебей эки үйдү адилеттүү башкарып, айылдагы эски нускалуу, кадырман байбичелердин бири. Бизге тийиштүү кандай гана иш болбосун апамдан чечилет. Атамды үй ээси экен деп эч кимиси кайрылчу дагы эмес. Ой, уста кеңе барбай эле кой, ал дөңгөлөк. Аспаптарынан башка эчтеке менен иши жок. Алардын эки үйүн тең билген байбичеси ошого бар дешчү. Дагы да андай мындай иштерге жаштыгыма карабай мен кийлигишип кетчүмүн. Анткени агалар аскерге кетип, эки үйдүн жигити деп бел байлап коюшканына корсоюп, мен өзүмдү кандайдыр жоопкерчиликтүү сезем. Апама болсо менин андайым жагат. Бышык болсун, тыкан болсун, атасынча жыгаш чапкандан башканы билбей, тиричилик аласа бересеге көнсүн дейт. Мен арабамды чарбактын четине көлөкөгө айдап келсем, биздин бригадир Орозмат балдагын канчагасына байланып алып, короонун оозунда апам менен эмнегедир кежеңдешип айтышып жатыптыр. Жакындай келгенимде апамдын үнү кулду. Барбайт андайларга. Кудайды карап иш кылсаңарчы. Аял деген качан эле арабайды ачып эле. Кой айланайын. Келинимди ошол орооңуңа эле тим койгула. Ансыз дагы жалгыз бойлуктун азабын тартып, эки үйдүн тең түйшүгү өйдү каратпайт. Бир базардан бери белиме жел туруп, тиги жүгөрүлөрдүн түптөрү үйүлбөй жатат. Деп заңкайта орогон эречектин ээг алгычын апам адатынча кайра жакасына кыстай булкулдап жаткан экен. Орозмат ээрди чалкалай берип, аргасы түгөнгөн кишиче онтоду. О, кокуй ой, жарыктык. Менин 4 мүчөлүм соо болуп, өзүм эле баягыдай каптарды арабага ыргытып жиберип, шакылдата айдап кетпейт белем. Ылажы жок. Бой келиндерге айдаталы деп жатсак, макул деген келинди сиз тыйып салсаңыз. План толбойт. Фронттун эгини токтоосуз деп, тияктан чоңдор үстөлдү муштагылап жемелесе, будеги шартка түшүнсөңөр болбойбу? Нары жактан шапалак камчыны сүйрөй баскан мени көргөндө бригадир алдагандай ой тапкансып сүйүнүп кетти. Андай эле келиниңизге жолдон тентек арабекечтер тиет десеңиз, мына, кайнысы турбайбы? Деди ал мени көрсөтүп. Бу иним жеңесине бирөөнү жакын жуутмак турсун каратып койбойт. Андан кам санабаңыз. Сейит Азамат өзү бизди жан сактатып жаткан мына ушу балдарда азыр садагасы кетейиндер. Апам мени көрө салып, бригадирдин сөзүн бөлүп жалынды. Тентеген арам, чачың өсүп, жүдөп дагы калыптырсың го өзүң. Жанагы атасы түшкүрүү баланын чачын алып берүүгө дагы чолосу тийбейт. Ата эмиш дагы. Андай болсо бүгүн чачын алдыртып, кемпир чалга эркелеп кетсин, деп Орозмат жайдарланып коштоду. Сейитиним бүгүн үйгө түнөп, аттарыңды тыныктыр. Эртең Жамилага араба беребиз.
Жеңеңди кошуп алып өзүң баш бол. Байбиче, чочубай эле коюңуз, Сейит турганда. Андан калса жанагы жаңы тууган Даниярды кошуп берейин. Өзүңүз билесиз, алдыги адамга зыяны жок, бечара. Өздөрүнчө 3 араба бир бригад болуп, станцияга каттай беришсин, башкаларды булардын жанына кошпойундан да. Сейит, сен кандай дейсиң? Бу апаң Жамилага араба айдаталы деп жатсак көнбөй жатат. Өзүң айтчы. Бир чети бригадир менин мактоомду жеткизип, бир чети ал менден кадыресе акыл сурап жатканда, анын үстүнө жеңем жанымда араба айдап жүрсө, кандай сонун болор эле деген балалык ой менен мен мурчуймуш болуп апама айттым. Айдай берсин, ана эмне карчкыр жетпеле? Деп тиги чоң арабакечтерди туурап, чырт түкүрүп, камчыны сүйрөй жайбаракат теңселеп бастым. Күрсүлдөгөн урган карчкыр дейби? Кой айланайын, сен эмнени билип коюп турсуң? Деди апам ачуулана эреркеп. Билбей анан, эки үйдүн бел байлары жигити да, деп жиберди Орозмат. Апам жаңы макул болуп келе жатканда, айнып кетип кайра жаакташабы деген коркунуч менен жапылдап эмне дээрин билбей кайсалактады. Аңгыча апам солгун үшкүрүп койду. Кудай-ай, ушу тырмактай немебизге өмүр бере көр. Бел байлар союлдай жигиттерибиз алда кайда. Журтта калгандай эле аңкылдап калбадыкпы? Андан аркысын мен уккан жокмун. Тамдын бурчун камчы менен бир тартып, саамайлары сербеңдеп, кичинекей колдору менен эпилдете тезек чайып, мага кубанычтуу жылмайган карындашыма анча деле назар салбай, далисте турган чоюн кумганды эңкейте шашпай колумду жууп, колтугума аарчыдым дагы, дароо эле үйгө кирээрим менен адегендей чоң кесе айранды жутуп жиберип, экинчисин терезенин түбүнө алып барып, нан туурап жедим. Эшикте апам менен Орозмат дагы эле сүйлөшүп туруптур. Бирок бул жолу алар жай эле муң айтышып жаткандай үндөндү. Апам улам-улам ээг алгычы менен кабара түшкөн көздөрүн аарчып, тиги бир нерселерди жоотуп айтып жаткан Орозматка өзүнчө муңдана баш ийкеп, кылгырган тумандуу көз караш менен алыска кабарсыз балдары көрүнө калчудай тиктейт. Айтор капаланып, бошой түшкөн апам Жамиланын араба айдашына көнүдө окшойт. Бир аздан кийин бригадир ыраазы болгондой, жорго байталын шарт камчыланып, чойтоңдото бастырып кетти. Анда бул иштин аягы эмне менен бүтөөрү апамдын дагы, менин дагы капарымда жок эле. Жамиланын эки атты башкарып, араба айдап кетишине мен эч кандай күмөн санаган жокмун. Ал өзү кичинесинен жылкыда жүрүп өскөн. Боордо Бакайыр айылындагы жылкычынын кызы эле. Биздин Садык дагы жылкычы болуп жүрүп, жайлоодогу малчылардын тоюнда кыз куумайга түшүп, Жамилага жетпей калган эмиш. Ошондон кийин намыстанып, аны ала качып келгенин уккам. Андай эмес, экөө көңүлү менен кошулушкан деп дагы айтып жүрүштү абысын ажындар. Эмнеси болсо дагы алар 3-4 ай эле бирге туруп, анан Садык акемди аскерге алып кеткен. Билбейм, балким жаштайынан атасы менен бирге ойгурда жылкы айдашып, ат чапкылап жүрүп, өктөм өскөнбү, анын үстүнө жалгыз кыз бала экен. Айтор Жамиланын жүрүш турушунда кандайдыр кайраттуулук, эркекке таандык мүнөз бар. Ар бир ишке шамдагай киришип, башка келиндердей башым белимдечи эмес. Анан дагы өзү да бирөөгө жемин жегизбеген өжөр, айтышкан менен айтышып, тилдешкен менен тилдешип, ал тургай бир-эки жолу келиндер менен тытышканы дагы бар. Жан жакадагы жеңе желпилер, ботом, бул кандай тыкчыңдаган келин эле. Эшиктөрдү көргөнүнө бир күн болбой жатып, тили менен тим эле буудай кооруйт. Дегендерине апам ошондо мейли деп кайра жактай кетчү. Келинибиз ошондой ачык айрым тайманбас. Адамдын ичи койну ачык эле жакшы болот. Сасыткылар кайра ошо тымпыйгандардан чыгат. Атам менен бирге иштерман энем го алар деги кайнанта кайнене катарында Жамиланы кагып силтпей, жай эле чын ыкласым менен эркелетишип,
Кудай өзүнө ынсап берсин, түз жүрүп, ниетин бузбаса эле болду деп коюшчу. Өстүрүп чоңойткон 4 уулду аскерге жөнөтүп жиберип, эки үйдүн ортосунда колго кармап калган жалгыз келиндин көзүн карашабы, бирок мен апама таң калган жерим бар. Башканы мындай коеюн, апам бирөөнүн көзүн карай турган киши эмес. Эски салтты кое бербей, атам өзү чапкан 6 канат боз үйдү ар жылы жаз чыгар менен короого тигип, арча түтүтүп, кут сактап, бизди баарыбызды тектүү, катуу тарбияда өстүрүп, башынан эки үйдү бийлеп көнгөн апама үй бүлө анын айткан дегени менен болушу керек. Ал эми Жамила келери менен биздин арабызда айырмаланды. Ырас, ал энелеринен ийменип, аларды сыйлачу. Бирок айылдагы көпчүлүк келиндердей болуп, үн этпей, башын жерге салып, же болбосо тескери карап, көгөрүп сүйлөбөй, өзү туура таап, айтам дегенин тартынбай айтып, ой пикирин жашырчу эмес. Жүйөлү болсо апам көбүнчө аны менен макул, бирок ошондо дагы акыркы тоготер сөздү ал оңой эле бирөөгө бере койбойт. Менимче апам аны мүнөзү күчтүүлүгү, адилеттүүлүгү жагынан өзүнө жакын, өзүнө тең боорлук көрүп, келечекте аны эки үйдүн башын коштуруп, очоктун ырыс берекесин сактаган, өзүндөй мыкты орун басар катарында калтырып кетейин деген ою бар болсо керек. Сыймыктанчумун. Билбейм эмне үчүн экенин. Бирок биз өтө жакын элек. Биринен бири эчтеке жашырбас, сырдаш курбулар сыяктуу элек. Ал кезде айылдагы эркектер аз. Ошондон улам кээ бир көкүрөк көтөрүп, дөөгөрсөгөн жигиттер өзүн мен гана дегендей сезип, аял алар үчүн кеп эместей. Бир жолу чөп чабыкта улам эле жөнү жок ыржалактап, айтканым сая кетпейт дегендердин бири биздин тууган сөрөй Осмон тийише бергендиктен Жамила анын сенек колун жактырбай силкип салды. Көлөкөдө отурган жеринен өйдө боло берип, "Турчу нары" деди. Анан тескери карап, өзүнчө капалана үшкүрдү. "Аңгиликтен башка колуңардан эмне келет дейсиң?" Чөп маянын түбүндө талтая жанбаштаган Осмон шилекейленген калбык эрдин кекерлене түйүп бышкырды. Тегине, мышык этке жетпей жатып сасык дейт. Мурдуңузду чүйүрбөй эле коюңуз. Кесирди эмне кылат экенсиз? Көзүң катып, өлүп эле жүрөсүң го. Жамила жалт бурулуп кубара түштү. Өлсөм өлүп жүргөндүрмүн. Кудайдын башка салганы, бешенебиз ушул экен, сен акмак. Андан эмне күлөсүң? Көзүм катмак турсун, 1000 жыл так өтсөм дагы, сага окшогон шүмшүккө кесиримди артканым арткан. Акмаксың. Баягыдай тынчтык заман болгондо көрөр элем ушинтип айтканыңды. Ошону айтам да, согуштун кесепетинен камчынын уусуна сугарылбай кутуруп жүрбөйсүңбү? Осмондун көзү жүлжүйө майланышып, ал эрдин тиштене тамшанып алды. Менин гана катыным болуп калсаң, эриндери дирилдеген Жамила Осмонду бардык күчү менен жекире карап, бир нерсе айтмакчы болуп ага умтула берди дагы, анан ушуга айткан кайра сөз деди окшойт. "Тү" деп тигини көздөй жийиркеничтүү түкүрүп, жерде жаткан айрыны ийнине салып, унчукпай четке басты. Мен бери жакта арабанын үстүнөн чөп түшүрүп жатат элем. Мени көрө салып, Жамила чукул бурулуп кетти. Жеңем мен ошондо кандай абалда экенимди билди. Сөз ага эмес, мага тийгендей, мен ал үчүн ызаланып, намысым кайнап, "Андайларга эмне үчүн жолойсуң? Алар менен эмне үчүн сүйлөшөсүң?" деп жеңеме жаным ачып кейип турдум. Ошол күнү керейле кечке Жамиланын ийилген кашы сустайып, шыңкылдаган күлкүсү тыйылып, унчукпады. Мен шада арабаны үймөктөрдүн жанына айдап келгенде, ал мени сүйлөтпөс үчүн атайын жумушка алаксытып, ичин өрттөп жаткан ой санаасын байкатпай, чоң үймөк чөмөлөгө айрыны ныгыра сайып, тоом коргондой аны бүт бойдон жерден так көтөрүп, бетине калкалай келип, улам арабага өжөрлөнө силкип таштап жатты.
Тигиндей узай берип, артыма караганымда жеңем айранын сабын таянып, бир азга солгун туруп, ойлонуп калат да, кайра жумушка кирет. Кечпешимде акыркы арабага чөп басып жатып, Жамиланын тиги өчүп бара жаткан күндү карап тургандыгын байкадым. Наркы үйүздө казактын бозадыр белесинде от жагылган тандырдын оозундай алоолонуп билинер билинбес мелт-мелт ылдый чөгүп, жерге күүгүм чакырып, асмандагы борпоң булутчаларды кызыл сур түскө боеп, талыкшып албырган күндү Жамила алаканын көзүнө калкалап, ошол жакта кандайдыр бир сонун көрк ачылып келе жаткансып, муңайым күлүмсүрөп карап турду. Баятаң кулчурулган кашы азыр жазыла берип, жүзү жарык тартып жумшарды. Ошондон улам ал менин айтылбаган, бирок али дагы жүрөгүмдү өйкөп, тилимдин учунда турган андайларга эмне жолойсуң, алар менен эмне үчүн сүйлөшөсүң деген кейиштүү суроомо жооп бергендей, мен анын эң жакын сырдаш курбусу өңдү. Сен жанагыны оюңа албай эле кой, кичине бала, деп койду. Ушул Осмонго окшогондур да кишиби. Дөбөттүр да ал бир. Жамиля унчукпай калып, күндүн кылтыйып үзүлүп бара жаткан четин ойлуу карап, мага эмес, өзүнө угуз айтты. Андайлар адамдын черин жазмак кайда? Ал жүрөктүн түпкүрүндө жатат да. Аллага шүгүр. Тектүү куттуу жерденсиң балам. Ал дагы болсо сенин багың. Ушуну билип жүр. Аял деген Кудай этегинен айтып, үйүнө береке турса, башка эмнени тилемегеле. Мына, жыйган тергенибизди биз чал кемпир кошо ала кетмек белек. Кадыр баркыңды сактасаң, энчиңе бак дөөлөт сактаганың ошол балам, деп эскерте турган. Баса энелерди саал чочуткан бир нерсе бар эле. Жамила өтө эле шайыр бала кыялдуу. Кээде ал эч бир себепсизден энелерине эркелей кетсинби, же болбосо шаңкылдап каткырып жиберсинби, же көчөдөн короого кирип келе жатканда куд эле жаш кыздарча так секирип жүгүрүп келсинби, анан өзүнчө эле ырдап жүрөт. Энелер Жамиланын мунусун кеп кылып, анан кайра бала да байкуш, бара-бара салмак тартар, деп коюшчу. Ал эми мага жеңимдин ушундай мүнөзү жакчу. Ал экөөбүз алышып күрөшүп, кубалашып дагы кетебиз. Жамила өзү шыңга бойлуураак, белдүү келин. Эки өрүмгө батпай дүркүрөп өскөн калың чачын кысып туруп, бир байлам ак жоолукту маңдайына кыйгаштатып шарт буунуп алса, кызыл торусунан келген бакылдаган төгөрөк жүзүнө ак жоолук эпкелишип калат. Жамила күлгөндө анын чымкый кара сүйрүрөөк көзүндө ден соолуктун, жаштыктын ашып ташкан күчү ойт берип, ал эмнегедир өзүнчө бой каранып, Секитбайдын тузуусунан ырдап жиберет. Айыл арасындагы жигиттер, өзгөчө фронттон кайтып келгендер, Жамилага кызыгып, тийишип жүргөндөрүн алдан нече байкагам. Тамашаны жакшы көргөн жеңем алар менен тамашалаша берчү. Бирок колу шокторду жанына көп жуутчу эмес. Ошондой болсо дагы мен өтө ичи тар элем. Жеңемди кызганып, берки тийишип жаткан бузуктарга сыр көрсөтөйүн дегендей, байкагыла, мында мен кайнысы турам. Коруп, алар эч кимиси жоктой көп эле сугалактай бербегиле, дегенчелик кылып, алардын сөзүн бөлүп, эпсиз какшыктап, эң акыркы сүзөөнөк теке улакчасынан кыйшайып кабактын астынан үрпөй этиктейм. Ой, ал дагы жаман кантет жеңе, ушунуку беле, деп жигиттер күлгөндө, Кудай билет, кызарып татарганым аз келгенсип, көзүмө жаш имерилетчү окшойт. А мени түшүнгөн жеңем кубанычтуу күлкүсүн тыя албай, сус жылмайып, ишиңер болбосун. Эмне, жеңе деген жерде жатыптырбы? Жүр кеттик кайным, деп тигилерди ого бетер кызыктырып, бураң этип, башын өйдө чолгоп, мени менен кошо басып бара жатып, өзүнчө ыраазы болгондой, ызалангандай дагы унчукпай күлүмсүрөйт. Мүмкүн ошондо жеңе коруйт десе ушинте бересиңби, кичине бала? Кызыксың да. Анан көңүлүм бузулса, миң коргула мен чабырдагы чымчык эмесмин да, деген ой кетеби ага.
Мен дагы ошондо айыптуу немедей унчукпайм. Бирок аздан кийин эле жеңем кайра жазылып, кичине бала, кызыксың да анан, деп адатынча мени бооруна басып, маңдайымдан өбөт. Ооба, мен жеңемди эч кимге ыраа көрбөй кызганам. Анын иреңдүүлүгү менен, өзүн эркин алып жүргөн мүнөзү менен ичимден Кудай билет, андай эркектер дүйнөдө жок да чыгар. Мен антип арабаны кайраганча карасам, Жамиля нары жакта иштеп жаткан келиндерге жүгүрүп кетип, алар менен бир нерселерди тамашалаша айтышып, кубалашып дагы кетиптир. Күндүн таптаза батышын көрүп, көңүлү ачылдыбы же жумушту ойдогудай бүтүргөнүнө ыраазы болдубу айта албайм. Чөп баса үйүлгөн арабанын үстүндө олтуруп, буурлала салкын көлөкө жайылган чабынды менен жоолукчасын булгалап, кулачын кере жүгүрүп бара жаткан Жамиляны көрүп, менин дагы көңүлүм ачылды. Ырас эле, Осмондун көзү да кеппи. Чү, аттарым мылдамда, деп арабаны тездеттим. Ушуну менен биринчи бөлүмдүн соңуна чыктык. Кийинки уктуруудан жолугушканча амандыкта болуңуздар.